7 каналдың кабарчылары тарабынан даярдалган материалдар менен таанышып алыңыздар. Түз эфирде Шаркул Турганбаев, саламатсыздарбы? Шейшемби күнгө алынган маалыматтардын алгач кыскача бөлүгү. Экинчи борбордун так башына келүү кимдин тагдырына буйруп калышы мүмкүн? Бул бүйүр кызыткан бийлик ээси болууга кимдер кызыктары? Өкмөттүн арзанделген жер семирткичтеринен базардагы жеке ишкерлер саткан жер семирткичтер арзан болууда. Согуш ардагеринин үй бүлөсүнөн акча алып, кайра өзүнө белек кылган амалкөйлөр кимдери? Кайын журтуна барып ажал тапкан күйөө бала. 1 минут деген боюнча баламын өлүгү келди, балам үйгө. Президент аксы окуясынан март жана апрель элдик революцияларынын атын түбөлүккө калтыруу жөнүндө жарлыкка кечээ кол койду. Ага ылайык 7 апрель жылнамада кызылга боелуп эс алуу күн, 17-24 март эскерүү менен катар иш күнү бойдон калаара жазылган. Жарлык жогорку кеңештин кароосуна жиберилди. Бийликтин эки ыңкылапка эки башка статус берүү демилгеси саясатчылардын арасында кандай бааланып жатат жана өлкөгө тийгизген таасири кандай болот, кабарчыбыз сураштырып көргөн. Айбек Исаев 2010 жылдагы апрель окуясына активдүү катышуучулардын бири. Ал учурда апрель окуясынын баатыры 35 жашта болчу. Жаш активист ошол учурдагы бийликтин катачылыгын ачык айтып куугунтук жеди. Каарман ал күндөрдү эскергенде көз алдына куугунтук жеп сабалган кырдаалдар элестейт. Бизге ошол активисттерге ошо куугунтук болуп, ошо үйгө кирип кетип аткан жерде ошо токмоктошуп, куугунтукташып, бул жерде биз университетте иштейт эле мугалим болуп, ошол жерде мугалимдиктен айдайбыз деп аябай кордуктарды көрсөтүшкөн. Бул эми жалгыз мага көрсөтүлгөн эмес, жалпы ошол активисттерге дагы ушундай куугунтуктар болгон. Агалайык Айбек Исаев президенттин жарлыгын колдойт, анткени ал күнү курман болгондорду эскерип, тарыхты бир кылчайып кароочу күн дейт. Ошол күнү ошол эскерүү менен бирге биз ошол кандай этаптарды басып өттү Кыргыз эли, кандай күндөрдү башынан өткөздү Кыргыз эли. Ошол акыйкаттыкка, адилеттиккө умтулуу күнү деп эсептейм да. Мына ошондон президентибиз ушул жарлыкты туура деп эсептейм, ошол чыгарганын туура деп эсептейм. Анткени менен маселенин экинчи тарабы да бар. Эксперттер элдик көтөрүлүшчү революция күндөрүн тең кароону сунуштоодо. Ал күндөрдү эс алуу деп жарыялоо оң натыйжа бербейт. Анткени тарыхты келечек муунга эскерип калтыруу натыйжалуураак. Ал үчүн датал күндөргө эс алуу жарыялоонун кажети жок дешет. Жерлерде талкууларды уюштуруп, ошол кандайдыр бир тарыхый окуялардан алган сабактарыбыз, бир күтүлгөн натыйжалар менен бөлүшүп, ошол жалпы бир баягы үйдө эс алып жаткандан көрө элдик эскерүү күнү катары мүмкүн ошол жаштардын арасында кандай талкууларды өткөзүп, жалпы эле коомчулуктун арасында ар түрдүү илимий конференцияларды, кандайдыр бир иш-чараларды жумуш күнү деле уюштурса, менимче жакшы эле болмок да. Президент жарлыгында 2002 жылдын 17 мартындагы аксы окуясы, 2005 жылдын 24 мартындагы, 2010 жылдагы 7 апрелдеги элдик революциялары Кыргыз элинин эркиндик, демократия жана адилеттүүлүк үчүн күрөш жолунда Кыргызстандын соңку жаңы тарыхында эң зор үч ашуу болгон деп жазылат. Анан эл ошончалык атайы бар болуп чыгып, анан кийин алардын кылган мээнетин эске албай унутуп койгон болсок, анда кайран жанына коет го. Анан президенттин указы менен туура деп ойлойм. Ушундай болуш керек. Себеби ошончалаган адам бекерден тиги талаага чыгып бекерден революция кылып төңкөрүш жасаган жери жок. 24 март 2012 жылга чейин календарда кызыл болуп белгиленип, эс алуу күн катары саналып келсе, кийин жогорку кеңештин токтому менен алынып салынган. 7 апрель календарда кызыл болуп белгиленбегени менен апрель курмандыктарын эскерүү катары белгиленип келген болчу. Марат Акимбекұлы, Замирбек Тойчубаев, 7 канал, Ош шаары. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев бүгін куралдуу күчтөрдүн башчылары менен жыйын курду. Кеңешмеде аскер жетекчилиги президентке куралдуу күчтөрдү өнүктүрүү жана өлкөдө кезектеги аскердик машыгуу өткөрүү боюнча жасалып жаткан иштер тууралуу маалымат беришти. Жолугушууда Орусиядан келчү аскердик техника тууралуу да сөз болду.
Атамбаев жыйын соңында куралдуу күчтөрдү заманбап техника менен жабдуу, өлкөнүн коргоонуу мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоо боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Ысык көл жээгинде жайгашкан Өзбекстандын 4 пансионаты жалпысынан 80 гектар жер менен мамлекет менчигине өтөт. Мындай буйрукка кечээ өкмөт башчысы Темир Сариев кол койгон. Рахат, Диларам, Золотые Пески жана 10,65 гектар Бустон пансионаттары ушул кезге чейин Өзбекстандын карамагында болуп келген. Өзбек пансионаттары эки өлкө ортосундагы менчик укугун жана мамилелерди жөнгө салуу келишимине жана жогорку советтен КМШ өлкөлөрүнүн ээлигиндеги эс алуу жайларын Кыргызстандын менчигине өткөрүү токтомуна таянуу менен Кыргыз тарапка өтүүдө. Экинчи борбордун так башына келүү кимдин тагдырына буйруп калышы мүмкүн? Бул бүйүр кызыткан бийлик ээси болууга кимдер кызыктар? Ал бийлик сүйгөн киши болууга тийишпи же шаардыктардын мүдөөсүн орундатчу адамбы? Мына ушул суроолордун жообу табышмактын жандырмагы жакынкы күндөр ачыкталат. Ал милдеттеме Ош шаардык кеңешине келүүчү депутаттарга жүктөлгөн. Тема алкагында кабарчыбыз Мерим Абдилажанова сар эсеп салды. 13 партиянын ат салуучусу менен коштолгон Ош шаардык кеңешинин шайлоосу толук кандуу жыйынтыкталып, марага жеткен 6 партиянын мандат бөлүштүрүү мааракеси бүтпөй жатат. Мында жакыны 3 күн, узагы менен 1 жума аралыгында депутат болуучулардын тизмеси тиркелмек. Кечиктирилип жаткан процесс серепчилердин баамында ички соодалашуунун бүтпөй жатканы менен түшүндүрүлсө, экинчиден партия ичинде ырктын жоктугу, принциптердин сакталбашына байланыштуу дешет. Ар бир партия өзүнүн ичинде багыл өз кишилер бар, анан кийин случайно кирип калгандар да бар, анан ким канча акча төктү деген бар. Ошол акча маселеси көйгөйдүн эң башчысы болуп турат. Эгерде кээ бири алдыңкы тизмеде турган менен багыл тиешелүү добушту ала алган жок, бирок көп акча сарптап койгон. Ошол соодалашуу ичинде нааразычылыктар бири-бирине жол бербей атып, талаш тартыш негизи ушул кезге чейин чекит коюлбагандыгына байланыштуу мына ушул созулуп келсе десек болот. Ал эми мыйзамда партиялар 20 күн аралыгында тизме тапшырууга тийиш. Бул мөөнөт алардын тизме боюнча кезектерин алмаштырууга жана ички ар кандай келишимдерди түзүүгө кеңири мөөнөт. Учурда АШКнын төрагасынан тарта партия өкүлдөрү борборго жөнөп кетиптир. Максаты БШК аркылуу депутат болуучулардын тагдырын чечип алуу. Буга чейин бизге 3 күндүн ичинде өткөн 6 партия кайрылган. Кезектүү талапкерлердин кезектүүлүгүн алмаштыруу, орун алмаштыруу боюнча. Ал арыздары боюнча биз борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлгөн. Ошол чечим боюнча 6 апрелде БШК өзүнүн отурумунда карап бекитип берет. Ош шаардык кеңешинин шайлоосу расмий түрдө жыйынтыкталып, бирок депутаттык такка баруучулардын тизмеси бүгүнкү күнгө дейре ачыктала элек. Эгерде депутатка баруучулардын тизмеси аныкталса, анда келечектеги мэрдин тагдырын алар чечишмекчи. Ар кандай интригалардын, соодалашуулардын негизинде алардын кызыкчылыгына бап келген мэр келет деген бүдөмүк ойлор бүгүн да айтыла баштады. Анда шаардыктардын мүдөөсүн эске алган шаар башчысы качан келет, ал белгисиз бойдон калууда. Мындан улам мэр ким болушу керек жана анын анык милдеттемеси эмнеде турат? Бул суроонун жообун серепчилер элдин кызматында турган күчтүү менеджер жана чарбакер жетекчи мүнөздөмөсүн беришет. Бирок азыркы шарт менен алып караганда бүгүнкү шаар башчылары тек гана саясий фигура жана жогорку бийлик ээлерине көз каранды киши катары кызмат өтөөдө дешет. Мэр деген элдин талабын аткарып, ошол сапаттуу кызмат көрсөтө турган команданы түзүп, ошо бюджеттик каражаттарды мындай максаттуу пайдалана турган чарбакер киши керек бизге. Биз мэрлерди саясатчыга айландырып алып, ошо улакчаап эле кандай партия көбүрөөк келсе, ошол өзүнүн жакшыбы жаман биле билбейби өзүнүн талапкерин жылдырып эле мэр коюп алып, анан 4 жыл 5 жыл билгениндей калчып атпайбы? Мунун өзү биздин кыргыз варианты десек болот да, мындан кетишибиз керек. Экинчи борборду буга чейин 26 аткаминер башкарып, алардын сүрөттөрү ардакты актадан орун алды. Ал эми 1995-жылы Ош шаарына чыгармачылык ишмердүүлүгү менен келип калган Кеңешбек Шадыбеков ушул жылдарга дейре 12 мэрди тааный алды. Ар биринин өз бейнеси бар экенин айткан архитектор кала башына келген жетекчилердин эч бири шаардын кен планына көңүл бурбаганына зээни кейит. Булар шаардын кызыкчылыгын көздөйбү же мында күнүмдүк убактын өткөрүп кете береби? Шаардын келечегин, кызыкчылыгын көргөн киши шаардын өзүнүн ген план деп коет. Ошол ген план менен чалып барыш керек. Шаар үчүн, шаардын келечеги үчүн келген шаардагы мэрлер мүмкүн болушунча иштегендери болду. Келип
фигурасын кармай эле кеткендер да болду. Себеби бул Ош шаары биздин республикадагы экинчи борбор Ош шаары. Андыктан Ош шаары мына күндөн күнгө жакшырып баратат. Шаарлардын эс алуу жайларына көңүл бөлүнүп атат. Бирок Мындан ары эми мэрлик карьерасы бүтүп бараткан Айтмамат Кадырбаевга оң терс мүнөздөмөлөр бериле баштады. Ал аралыкта 2013 жылы шаар бийлигине келген Кадырбаев кайрадан мэр болот экен деген каңшар кептер да тарады. Кандай болгон учурда да Кадырбаевдин жасаган жумуштары ар дайым Мелис Мырзахматовдун ишмердүүлүгү менен салыштырылып келди. Мында Мырзахматовго коомчулук өзгөчө баа берип, Кадырбаевдин кадиреси орду байкалбагандай көрүнүш калтырды. Муну талдоочулар пиар ишинин жыйынтыгы менен байланыштуу дешет. Мелис харизмасы күчтүү жетекчи, ал көбүнчө өзүн пиарит эткенди жакшы көргөн киши болчу, массалык маалымат каражаттары менен тыгыз иштеп дегенде. Анан экинчиси колунда бар чарбакердикке дагы, ишкердүүлүктү дагы билген киши болчу. Мындай мэрди биз сактап кала алган жокпуз. Өзүбүз дагы калктын бардыгы пиар кылып атып, аны чүтли пайгамбарга айландырып алып, өзүбүздүн башыбызды өзүбүз айландырып алдык да. Айтмамат Кадырбаев ошол Мелис түзүп кеткен системанын бузган жок. Бул чарбалык иштер менен алектенип бир топ иштерди кылалы. Пиар маселесине келгенде бул өтө чоң роль ойнойт экен. Эскерте кетсек, Айтмамат мырза жаңадан жумушуна киришип жатып журналисттер менен жыйын курган жайы болгон. Мында ал калаанын көчөлөрүндө орун алган автотыгынды жоюу, шаардыктарды толук канды таза суу менен камсыздоо сыяктуу бир катар убадалар менен жумушун баштаган болчу. Ал убадаларын канчалык аткара алды, коомчулук өзү баа берсин. Мерим Абдиладжанова, Руслан Абдумиталип уулу, 7 канал, Ош шаары. Өкмөттүн арзан делген жер семирткичтеринен базардагы жеке ишкерлер саткан жер семирткичтер арзан болууда. Мындай көрүнүштү тийиштүү өкүлдөрү өкмөт базар экономикасына атаандаштык жарата алгандан улам келип чыкты деп жорушууда. Анткени мамлекеттик келишимдин негизинде коңшу өлкөдөн келген жер семирткичтер алгач базар баасынан 6-7 сомго арзан эле. Ага эркин экономисттер кошулганы менен өлкө бюджетине зыян тийип жатканын айтышат. Учурдагы абалды жөнгө салуу үчүн да дарылардын баасын түшүрүү колго алынуусу зарыл дешет. Антпеси өкмөттүн жер семирткичтери дыйкандарга сатылбай калып, чыгым арбайт деген таризде. Жалал-Абад облусундагы дыйкандарда арзан баадагы жер семирткичтер менен камсыздоо үчүн алынып келинген азыктандыруучу заттар учурда таркатылууда. Бирок облустун бир катар райондору берилген кайрылууда көрсөтүлгөн көлөмдөгү жер семирткичтерди алып кетишкен жок. Анткени өкмөттүн арзан дейилген жер семирткичтеринен базардагы азыктандыруучу заттын баасы түшүп кетти. Мы не устанавливаем эти. Бааларды негизинен биз койбойбуз. Баа мамлекеттик резерв аркылуу коюлат. Бирок учурда бул багыттан наразычылыктар болууда. Анткени ошол убакта келишим түзүлгөн учурда доллардын курсу жогору эле, а азыр болсо төмөн эмеспи. Ошондуктан мен ойлойм, сөзсүз түрдө баага көңүл буруу керек, жана бир аз түшүрүү керек. Получается где-то 16 литров, если на рынке, то у нас 16,60. Эми начара кетип атат деген нерсе туура. Өкмөт мисалы үчүн ага бирөөнө дагы 16 сомдон 60 тенен алгыла деп бүгүнкү күндө өзүнүн политикасын авиаз эткен жок. Мындан улам өкмөттүн жер семирткичтерине кардар болгон дыйкандардын саны суюлуп 700 тоннадан ашык селитра учурда кампада турат. Ал эми өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынан жагдай базар экономикасында өкмөт атаандаштык жарата алгандан улам келип чыкканы белгиленүүдө. Быйылкы жылы 16 сом 60 тыйындан селитра, 18 сом 80 тыйын карбамидте келди. Мына базар баасы экен, жеке ишкерлер да мына ошол биз өкмөттүк деңгээлде алып келинген жер семирткичке карап, ошонун баасына карап алар арзандап атат. Базар экономикасындагы мындай көрүнүш буга чейин өкмөттүн арзан жер семирткичтерине жетпей даттанып жүргөн көпчүлүк дыйкандарды кубандырууда. Бирок өкмөт тоннолаган даарыны кампага сактап алып, кийин кимге сатат деген суроо жаралат. Экономисттердин баамында дыйкандар өкмөттүн даарысын сатып албаган соң өлкө бюджетине зыян тиери бышык дешет. Атаандаштар булар утуп атат комиссанттар. Ал эми фермерлер, дыйкандар сөзсүз түрдө арзандап болушат. Муну өкмөт не багалы чечип коюш керек болчу. Биздин Кыргызстан үчүн эң кем дегенде бир жер семирткич чакыра турган бир өзүбүздүн ишканабыз, заводубуз болуш керек да, туурабы? Ал эми жагдайды жөнгө салуу үчүн өкмөттүн жер семирткичтеринин баасын базар баасына карап түшүрүү максатка ылайык болорун атайын адистер билдиришүүдө. Мына өкмөт жакшы ишти баштаган, бирок өкмөт эгерде жанакындай 60 тыйын 1 сомго
өкмөт зыян тартса, бул ошону дотация катарында жабыш керек болот да. Бул жөнүндө фермерлерди колдогондук болот. Керек болсо ошол бизнесмендерден төмөнүрөөк кылып алып бериш керек өкмөт. Айта кетсек, учурда өкмөттөн 3024 тонна селитра жана 1600 тонна карбамид таркатылып бүткөн. Мындан тышкары кампада 700 тонна селитра кармалып турат. Ал эми алдыңкы күндөрү 30 вагон жер семирткич келүүсү күтүлсө, жалпы 40 000 тонна жер семирткичке келишим түзүлгөн эле. Тийиштүү кызматтар болсо, келип түшкөн дарынын баары ушул баадада толук сатылаарына ишендиришүүдө. Нурзада Кадыралиева, Улукбек Боронбаев, 7-канал, Жалал Абад. Жалал-Абадта жер семирткиштер арзандап жатса, Баткен шаарында дыйкандар кылкандуу дан эгиндерин себүүдөн качууда. Анткени дыйкандардын эмгеги акталбагандыгы жана базарда сырттан алынып келинген ундун көптүгү себеп болууда. Мындан улам шаар боюнча 1575 гектар айыл чарба багытындагы жерлер болсо, анын 50 гектарына жетпеген аянтка гана буудай себилген. Анын айынан буудайдын асылдуулугун жогорулатуу боюнча иш жүргүзүп жаткан үрөөнчүлүк чарбалар чыгымга учурууда. Кененирээк Нургазы Жайнаковдун материалында. Акыркы жылдары Баткен шаарынын дыйкандары негизинен айыл чарба өсүмдүктөрүнүн базарда өтүмдөөсүн гана өстүрө баштады. Мындан негизинен жүгөрү, күн карама, пияз жана тамекиге басым жасалууда. Мындан улам дан эгиндерин айдаган дыйкандар бул жылы дээрлик жокко эсе. Мына будай эгилбей калды. Буга мен ойлойм, себеби бизде жердин тардыгы, аздыгы, анан экинчиден ундар башка жактан берди эккенин актабагандыгы деп эсептейм мен. Комбайн аз-аздан бир 50 сотук эгип алса, анын атайын комбайн алып келиш керек. Ошон үчүн ушундай эмелер кыскарып кеткен. Мындан шаардагы үрөөнчүлүк чарбасынын ишмердүүлүгүнө залакасын тийгизген. Атайын түшүмдүүлүгү жогору, кылкандуу дан эгиндеринин үрөнүн өндүрүп, бирок аны жайылтууга мүмкүнчүлүк болбой калган. Анткени дыйкандардын буудай айдабай койгондугунан тонналаган үрөндү Ош облусундагы ун комбинаттарына арзан баада тапшырууга аргасыз болушкан. 30 гектар дандык буудай эктик. Азиброш деген сортунда мына бизде практикадан өткөн бияктан өзүбүз өндүрүп көргөнбүз, жакшы түшүм берди. Бирок өндүрүлгөн түшүмдү кайра биз үрөөн катары үрөөн кылып сапаттуу үрөөндөрдү элге тартуулаганыбызда азыркы күндө биздин региондо буудай эккен киши болбой калды, дыйкандар, талап жок. Анан мына былтыркы жылы да бир 50 тоннадан ашуун айласыздан ун комбинаттарга тапшырдык. Шаар аймагындагы буудай аянттарынын жок болуп кетүүсүнүн себеби сырттан импорттолгон ун азыктарына байланыштырышат. Мындан сырткары буудайды тегирменден өткөрүүдө жана комбайнга салууда дыйканга эч кандай пайда калбай калат. Ал эми жер аянттарынын тардыгынан чоң техниканын иштөөсүнө да ыңгайсыздык жаратат. Ошол себептүү бул аймакта тегирмендер да комбайндар да жок болуп кеткен. Баткен шаарында комбайн жок, мындай бир эме калган, мисалы чүйлөргө окшоп миңдеген гектар чоң карталар да жок, андай кичине болсо да ал комбайн кайтышы, жүрүшү да кыйын керек болсо. Адистердин айтымында дыйкандардын мындай чыгашаларын жоюу үчүн ирлешкен айыл чарба кооперативдерин түзүү зарыл. Мында жердин асылдуулугу жогорулап, которуштуруп айдоого да мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол эле учурда дыйкандардын күйүүчү майга болгон чыгашалары да азаят. Кичине жерлерди алганда 10 сотук, 20 сотуктар баары биригип айдаса жакшы болот эди. Бир сотугуну 70 сомдон айдайт. Ордан көрү гектар айдаган арзан түшөт. Гектарын 2000 сомдон айдайбыз. Ошол баары биригип чоң жерлерди айдаса жакшы болот эле. Баткен шаарында жалпысынан 1575 гектар айыл чарба багытындагы жерлер болсо, 1308 гектары айдоо жер. Мындан сырткары 267 гектар кайрак жер тилкелери бар. Ал эми 633 гектарын көп жылдык өсүмдүктөр түзөт. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү. Нукен районунун Момбеков айыл өкмөтүндө бир үй бүлөдө 2 мүмкүнчүлүгү чектелген жаран жашайт. Алардын бири 90дон ашып калган бул айылдагы жалгыз согуш ардагери. Кечээ Аксакалдын атынан 7-каналга арыз келип түштү. Анда жергиликтүү бийлик жарытаарлык көңүл бурбай жатат деген даттанууларын айтууда. Ал эми айыл өкмөт башчысы муну четке кагып, 9 майда берген жардамы факт катары карманууда. Бул багыттын оң солдоруна Рамис Каимов токтолуп көрдү. Amerika'da buldum, Ankara'da buldum, Japonya'da buldum, Balık'ta buldum. Абдыраман Закиров экинчи дүйнөлүк согуштун активдүү катышуучусу. Ал учурунда согуш оту тутанган дээрлик бардык мамлекеттерде кызмат өтөгөнүн билдирүүдө.
Учурда карлыктын айынан көпчүлүк аймактар туурасында кеп сала албай калган. Анткени согуш күндөрү эстен да чыга баштаган. Улуу ата мекендик салгылашуу учурунда буту менен сол көзүнө ок тийип, анын азабын тартып келет. Көзді тұрады, кейбірлер оғысы кет. Агемеде, агреде. Абдыраман Аксакал учурда бул аймактын жалгыз согуш ардагери. Аны кароосуна алган кичи уулу да биринчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелгендердин катарында турат. Бул үй-бүлөгө дары-дармек өтө керек экендигин айткан уулу 7-каналга арыз менен кайрылган. Анда Момбеков айыл өкмөтүнөн эч кандай жардам жоктугу мисал келтирилген. Бир үй-бүлөдө эки мүмкүнчүлүгү чектелген жаран жашап келүүдө. Жардам сурап барсаң, жардам бербейт. Мисалы мен өзүм жардам сурап барсам, депутаттар чечет дейт. Соцпомощуна кирсем, акасы болгону сизге 500 сом эле беребиз дейт. 500 сом менен азыр эмне чечилет? Эч нерсе да ала албайсың. Ошентип силерге кайрылып атам мен. Башка жардам жок айыл өкмөттөн. Демесе атам бир эле ветеран атам калды, ушу Момбеков айыл өкмөтүнөн. Ошо айыл өкмөттүн башчысы бирөөз келип, аба биз сиз бар, биз бар. Сиз бар үчүн ушу мамлекетибиз курулуп жүрөт, немистерде неме болуп жүрөт деп келсе болобу? Жок. Кабар албайт. Ал эми айыл өкмөт башчысы бул даттанууларга кошулбай турат. Ардагерди караган Салыжан мырза бир да мага кайрылган эмес деп билдирет. Эгер өзүнүн маселесин айтканда заматта чечүүгө мүмкүнчүлүк болмок деп эсептейт. Салыжан Закиров деген атына менде кагаз түрүндө менин атыма эч кандай кайрылуу келип түшкөн эмес. Мага ар бир кайрылууга мен виза менен тиги кызга чыгарам. Кыз ал өз үйүнө барып, ордунан тактап, баягы алардын тийиштүү документтерин тастыктап келип мага сунуш менен кирсе, биз буйруктун негизинде бөлүп бере алабыз. Кагаз аркылуу кайрылдыңызбы? Мага бир дагы жолу ошола келген жок деп айыл өкмөт азыр. Аңгай мен барсам, о жылдыз бар, соцпомощь. Жылдызга кирип койду, жылдыз менен карап кой деди, депутаттар чечет деди. Мен бутум ооруп атат, кичине акчаларына жардам бересиңер десем, жылдызга кир деди, жылдызга кирсем ака арыз жазың деди. Арыз жаздым, арыз жазганда канча болот кандашым десе 500 сом деди. Ошо 500 сом деле берген деле жок. Ошо арызым жоолам кетти. Ал эми ардагер Аксакалга жардам берилбейт деген суроого жергиликтүү бийлик өткөн жылы 9 майда 50 000 сом каражат караганын мисал келтирүүдө. Бул Аксакалга былтыр 9 майга карата ушул айыл өкмөтүнүн бюджетин эсебинен 50 000 сом акчалай түрүндө жардам көрсөтүлдү. Андан сырткары райондон берилди, соцзащитадан берилди. Бул кишиге где-то 70 000 сом тегерегинде акча өз колуна тапшырылган. Ал ортодо ардагердин баласынан 5 000 сом акча алып, аны кайра эле эл көзүнчө Аксакалга тапшырды деген сөз чыга келди. Алгач сөз нугу жергиликтүү бийлик тарапка багытталып турду. Кийин такташтыра келгенде айыл өкмөт эмес, бирок жергиликтүү кызматтардын бири бул кадамга баргандыгы чыга келди. 9 майда паспорт стол келди. Үкай деди 5 000 бериптир деди. Biz barıp hakimdin janına avama 5 000 berебиз конвертте деди. Дедиле мен боптур деп конвертин алып туруп үйгө кирип 5 000 салып кайта бердим. Эртеси атама бизден подаркада беришиптир. Паспорт стол келди же айыл өкмөт? Биз айыл өкмөт. Жок, паспорт стол келди. Бакыт деген келди. Улуу ата мекендик согуштун катышуучулары учурда күн санап азайып барууда. Жашап жаткандарынын да ден соолугу жакшы эмес. Бул ардагерде уул кыздарынын жардамы менен аранганы эшикке чыгып кире алат. Дары-дармеге алган пенсиясы жетпейт. Дары-дармекке кетип калат. Ошо күйөөм ушу эптеп кичине таксыбайт этет, ал тириликке эле күнүмдүк тамакка болот да ал. Бир кезде дүйнөдөгү алоолонуп жанган отко суу болуп себилген баатырлар учурда каарлык менен күрөшүүдө. Алардын алып келген жеңиш үчүн бүттүүнө таазим кылып келет. Мындан улам бул баатырлар 9 майда гана эмес күн сайын эстелсе да аздык кылат. Былтыр берди. Башка жардам берели. Мисалы бир жылда андан кийин киши жардам берсе болот да. Жок, жардам бербесең кабар алып келсе болот да. Өзү баса албайт, азыр жетелесе басат. Рамис Каимов, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Нокен району. Ошто тез жардам унаасы кырсыкка кабылды. Чакыруу болгон тарапка бараткан тез жардам унаасы Матиз үлгүсүндөгү автомашина койдуруп кеткен. Кырсыктан жабыркаган 3 кызматкер учурда ооруканада дарыланууда. Ал эми тез жардам кызматынын унаасы жараксыз абалга келген. Ош таңкы саат 3-тө тез жардам кызматына чакыруу келип түшкөн. Адаттагыдай эле жардам көрсөтүүгө бараткан унаны жеңил автомашинасы койдуруп кеткен. Бул учурда ичинде дарыгер, медайым жана айдоочусу жаракат алып, алардын баш мээси жабыркаган. Учурда шаардык ооруканада. Өтө тез, примерно 150-те келген машина да. Келип турган биз түшүп кетти да. Биздин машина томолуп кетти. Анан мен өзүм биринчи мен чыктым да. Анан шоферди алып чыктым. Эч ким жок да көчөдө, түнкү саат 3:30 болгон үчүн
Çıkıp karasam hiç kim yok, kaçıp ketip turda bizdi üstüne maşina. Айдоочусу баш мээси жабык түрдө жабыркаган, баш мээси чайкалган. Дарыгердин дагы предварительный азыркы алгачкы диагнозу баш мээси жабык түрдө жабыркап, баш мээси чайкалган. Бир фельдшер биз травматология бөлүмүндө азыркы убакта жатат. Анын сол акыреги жабык түрдө сынык деп алгачкы диагноз коюшту. Койдуруп кеткен жеңил автоунаанын айдоочусу кырсык болгон жайда качып кеткен. Жол кайгыл кызматынын маалыматында айдоочу коркуп кеткендиктен ушул жолго баргандыгын билдирүүдө. Ал эми медициналык экспертиза айдоочунун спирттик ичимдиктин колдонбогондугун тастыктаган. Окуя болгон жерде полностью оформленияларды жүргүзүп жатканыбыздан кийин МАТИС автоунаасынын айдоочусу өзү бизге келип, что ролдо өзү болгондугу, окуя болгон жерден коркуп кетип калгандыгы тууралуу кайрылган. Биз ал автоунааны наркологик экспертизадан өткөздүк. Айдоочуларды эки айдоочуну тең наркологический диспансерден алып өткөзгөн мезгилибизде экөө тең соо алды болушкан. Болгон кырсык боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тактоодо. Ал эми учурда тергөө амалдары жүрүп, айдоочу сурак берүүдө. Чыныгы күнөөкүлөрү автотехникалык экспертизанын жыйынтыгында гана биз айта алабыз да. Учурда бул факт боюнча окуя болгон жерден изин жашырып кеткен Деу МАТИС жүргүзүүчүнүн айдоочусу 1996-жылы туулган Ош шаарынын тургуну кармалган. Ал учурда сурак берип атат. Буга чейин тез жардам унаасы жарактан чыкканга жеткен авария катталган эмес. Ага каладагы жеке унаа айдоочулары бул тармактын кызматына түшүнүү менен мамиле жасашпайт дешет. Жол бошоткон учурлар дээрлик кездешпейт. Мындан улам жол тыгындары чакырууга кечиге барууга себеп болот. Ошол сирена менен кетип атабы, же мигалка менен кетип атабы, бир жол берели деп ойлоп атат. Кайрадан анын абган кылып кайра анын астына өтөйүн дейт да. Мен ошон үчүн ушу мына жеке менчик машиналарынын ушу айдоочулардан суранып кетет элем ушу медициналык тез жардам бекети болгондон кийин ошол бир бейтап чакырганда ошо бейтапка бир жардам берейин, ошого кечикпей барайын деген ниетте кетип атат да. Ош шаардык тез жардам кызматында жалпысынан 15 унаа бар. Алардын 3-өө жаңы алынган болсо, калгандары эски үлгүдөгү унаалар. Ал эми мында 80ден ашуун дарыгер, 47 айдоочу мөөнөт менен кызмат көрсөтүшөт. Гүлшара Талантбек кызы, Замирбек Тойчубаев, 7 канал, Ош шаары. Кадамжай районунун Эшме айылында кишинин жансыз денеси табылган. Тийиштүү иликтөөлөрдүн натыйжасында киши колду болуп өлтүрүлгөн жарандын өздүгү такталды. Ал 28 жаштагы Нокен районунун тургуну Эсеналиев Сейитбек болуп чыкты. Учурда аны өлтүрүүгө шектелген 2 жаран Баткен облустук милиция кызматкерлери тарабынан колго алынды. Шектүүлөр Кадамжай районунун тургундары, маркумдун аялы Гүлчаман Шерматованын жакын туугандары болуп чыккан. Киши колду болуп өлтүрүлгөн Сейитбектин жакындары анын өлүмүнө жубайынын түздөн-түз тиешеси бар экендигин айтышууда. Бирок Гүлчаман Шерматова тергөөдөн качып чет мамлекетке чыгып кеткен. Ушул жылдын 17 мартында Кадамжай району менен Айдаркен шаарынын ортолугунда жайгашкан аймактан таштанды төгүлүүчү жерден эркек кишинин жансыз денеси табылган. Тартип кызматкерлеринин ыкчам иликтөө аракеттеринин натыйжасында маркумдун өздүгү такталган жана киши өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Анын алкагында кылмышка шектүү 2 жаран камакка алынган. Ал Жалал Абад облусунун Нокен районунун Арал айылынын тургуну 28 жаштагы Эсеналиев Сейитбек. Бул факт боюнча Баткен областык ички иштер башкармалыгы жана Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн опер кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары 24 жаштагы жана 56 жаштагы Ормош айылынын жана Эшме айылынын тургундары кармалган. Ой, мусулlarda жатып, издерге адам таппаган баламай. Киши колдуу болгон Сейитбек Эсеналиевдин жакындары анын өлүмүнө түздөн-түз жубайы Гүлчаман Шерматованын тиешеси бар деп эсептешет. Анткени Сейитбектен 15 жашка улуу болгон келинин маркумдун апасы кабыл алган эмес. Чыр-чатактан башы чыкпаган үй бүлө көйгөйүнүн артынан маркум өткөн жылдын ноябрь айында Айдаркенге барган. Кайын журту жакшы кабыл албаганын телефон аркылуу апасына кабарлаган Сейитбек ошол күнү киши колдуу болгон. Ой, жан балам, кайт, тез таксиге кайт dedim. Desem apa ketip otam, mına maşinege ketip otam dedi. Degen ortasında 4-5 bala doğuşu gelip kaldı telefonda. Anan keyin apa 1 minut durun dedi. 1 minut degen boyunca balamın ölügü geldi balam yuva. Şu kadındı tab ömür boyu benim balam diye azap tartıp kalksa başladı kamakta kamalıp geçseken deyip suranam sizlerden şunu görsetseniz eli alem vardığını bilse şunu.
Лейлихан эне уулу кайын журтуна барып мыкаачылык менен өлтүрүлгөндүгүн билген эмес. Дээрлик 5 ай аралыгында чыптага оролгон жансыз дене таштанды төгүлүүчү жайда катылган. Баласы тууралуу кудагыйларына чалып сураганда жарытарлык жооп да алган эмес. Баткен милициясы тарабынан маалымдалган соң маркумдун жакындары жансыз денени алып келүүгө барышкан. Биз апамды алдап атып таштап, барып көрдүк, кийимдерин көрдүк. Анан моргко барып укамын көрдүм, укам состояниясы оорап алды эле. Лицосун тааныбайт элек, белгилеринен таанып алып келдик. 20 күн алып келип, 21 жерге койдук. Марттын 21 жерге койдук. Тартип сакчылары колго алган кылмышка шектүүлөр маркумдун жубайы Гүлчаман Шерматованын жакын туугандары болуп чыккан. Алар бул кадамга дал ушул Гүлчамандын талабы менен барышканын айткандар, Орусияга качып кеткен келини кармалып, жазаланышын талап кылышат. Биринчи очурд аялы жазаланыш керек. Жазаны өзү аял алыш керек да мындай чаласы. Баласыны берген немесин үкөсүн жолго жалып аткан ошо аял деп ойлойм да. Маркумдун жакындарынын айтымында Сейитбек Эсеналиев 2013-жылы өзүнөн 15 жашка улуу болгон Гүлчаман Шерматовага жакындарынын нараачылыгына карабастан үйлөнгөн. Андан соң үй бүлөдө чыр-чатактар көбөйө баштаган. Өткөн жылдын ноябрь айында Айдаркендеги үйүнө атайын чакыруунун айынан барган Сейитбек ошол эле күнү мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Өткүрбек Рахманов, Шерзат Эгембердиев, 7-канал. Ажылык сапарына баруучуларды каттоо иши Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын түзүмүндөгү облустук, шаардык казыяттарда жана райондук хатыбияттарда ушул жылдын 11 апрелинен 11 майына чейин жүргүзүлөт. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы билдирди. Каттоо иши Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында өткөрүлүп, жалпы 34 каттоо пункти ишке кирмекчи. Ысык көл, Нарын, Талас облустары, Бишкек жана Ош шаарында каттоо иши казыяттарда гана жүргүзүлөт. Ал эми Баткен, Чүй, Жалал-Абад, Ош облусунда казыяттарда жана райондордо өтүп, жалпы 29 каттоо пункт ачылат. Электрондук тандоого катыша турган ажыга баруучуларга коюлган талаптары. Ажыга катталуу үчүн кайтарымсыз төлөмдүн РСК банкына төлөнгөн дөмүрчөктүн көчүрмөсү. Ажылыкка мурда барбагандыгы тууралуу маалым кат. ID карт каттоосу 2015 жылдын 1 октябрынан кеч болбоосу шарт. Жалпы жарандык паспорты. Аял киши үчүн махрамдын болуусу шарт. Күйөөсү менен барса нике күбөлүгү же махрамы менен барса туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн түп нускасы талап кылынат. 3-4 өлчөмүндөгү 4 даана сүрөт. Сүрөт түстүү, ак фондо, жалтырабаган кагазда болуусу шарт. Ошондой эле аялдар үчүн сүрөткө ак жана кара жоолук. Ал эми эркектер ак көйнөк жана ак баш кийим менен түшкөнгө болбойт. Ажыга баруучунун кийим размери жана жеке номер телефону алынат. Ажылыкка баруучу жарандын жашы 18 жаштан төмөн болбоосу шарт. Электрондук чучугулактан өткөн жарандар жогоруда талап кылынган документтерге кошумча төмөндөгү документтерди да тапшырууга тийиш. Номер 086У формасындагы медициналык маалым кат. Калькуляциядагы кайрымдуулук иретинде берилүүчү каражаттарга ыраазычылык катын берүү. Келишимге кол коюу. Ажылык визасын алуу үчүн анкетага кол коюу. Ар тараптуу таланттын ээси Бакыт Сатаров Жалал-Абадта жеке концертин берди. Сахналаштары менен биргеликте элге жагымдуу маанай тартуулады. Концерттин негизги өзгөчөлүгү облустук филармониянын жигиттери улгайып калган чоң аталардын образын жараткандыгында болду. Концерттин жүрүшүнө кабарчыбыз кеп салат. 10 жылдан ашык убакыттан бери сахнада жүргөн Бакыт Сатаров экинчи ирет жеке концертин тартуулады. Облустук филармонияга ырчы куудулдун күйөрмандары топтолгон. Концерттин башталышында Сатаров сахналаштары менен ак сакалдуу абышкандын образына чыга келди. Кайсыңызды айтсын? Табаны айтсын. Тава? Таваны. Кайсыны? Байтава. Байтава, а? Элге чыгармачылык кечесин тартуулоо үчүн Бакыт Сатаров күчтүү даярдыктан өткөнү билинип турду. Анткени ар бир сатирасы өзгөчө маанини туюнтуп, элди күлкүгө бөлөп жатты. Өнөр ээсинин концерти өзгөчөлүктөргө бай болгонун күйөрмандары белгилешет. Элдин маанайы жакшы, буларга чыгармачылык ийгилик, дайыма мына азыркы эң негизги программада белгилер ушу аксакалдардын турмуштагы айылдык аксакалдардын турмушун эң жакшы белгилеген. Андан кийин алиги жаңы келгендеги келиндин образын берген абдан жакты мага. Бакыт Сатаров 7-канал менен тыгыз кызматташып, маанилүү майрамдарда алып баруучулук милдетти да аркалап келет. Ага ылайык телеканал тарабынан Сатаровка сыйлоо баракчасы тапшырылды. Негизи эле бул талант көп кырдуу өнөр ээси экенин сахналаштары да ырасташат. Жигитем көп кырдуу талант, бир эле жактымыз, бир эле куудулдук же бир эле музыкант жакталып кетпейт. Бул көп жакталып кеткен көп кырдуу талант ээси катары Бакыт Сатаров чыгармасына ийгиликтер.
Ырчы Куудулдун концертинде чогуу иштеген кесиптештери да өз таланттарын тартуулоого жетишишти. Айрыкча кичинекей баланын жандуу үн менен ырдаганы көпчүлүктүн кол чабуусуна татыды. Айтор көптөгөн кызыктарга бай, шаң күлкү коштогон концерт элдин көңүлүн көтөрдү дегенге болот. Мындай маанайды жаратуу үчүн Бакыт Сатаров узак убакыт даярданган. Келечекте да калкка кызмат кылууну улантам дейт. Бирөөнүн оон ырдап коюш, же болбосо аранжировка жасап ырдап коюш оңой эле, бирок сатираны чыгарыш аябай кыйын да. Мен ушул 6 ай бою тытынып жүрүп ушул сатираларды, жаңы сатираларды элге тартууладым. Бул эми экинчи концертим, мындайча айтканда, анда тушоом кестирген болсом, мында кыдыңдап чуркап кеткен концерт болуп атат. Кудай кааласа да кыргыз элибизге жакшы тамашаларды, күлкүлөрдү, сатираларды тартуулай беребиз деген ниетибиз бар. Азиза Пусурманкулова, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал Абад шаары. Мына ушундай маалыматтар кечки чыгарылышты жыйынтыктайт. Акыркы кабарларды 7-каналдан көрүңүздөр. Алдыда 6 апрелге алынган аба ырайы коштойт. Түз эфирде Шеркул Турганбаев болду. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Өлкөдөн келген жер семирткичтер алгач базар баасынан 6-7 сомго арзан эле. Ага эркин экономисттер кошулганы менен өлкө бюджетине зыян тийип жатканын айтышат. Учурдагы абалды жөнгө салуу үчүн да дарылардын баасын түшүрүү колго алынуусу зарыл дешет. Антпеси өкмөттүн жер семирткичтери дыйкандарга сатылбай калып, чыгым арбыйт деген таризде. Жалал Абад облусундагы дыйкандарды арзан баадагы жер семирткичтер менен камсыздоо үчүн алынып келинген азыктандыруучу заттар учурда таркатылууда. Бирок облустун бир катар райондору берилген кайрылууда көрсөтүлгөн көлөмдөгү жер семирткичтерди алып кетишкен жок. Анткени өкмөттүн арзан дейилген жер семирткичтеринен базардагы азыктандыруучу заттын баасы түшүп кетти. Мы не устанавливаем эти. Бааларды негизинен биз койбойбуз. Баа мамлекеттик резерв аркылуу коюлат. Бирок учурда бул багыттан наразычылыктар болууда. Анткени ошол убакта келишим түзүлгөн учурда доллардын курсу жогору эле, а азыр болсо төмөн эмеспи. Ошондуктан мен ойлойм, сөзсүз түрдө баага көңүл буруу керек, жана бир аз түшүрүү керек. Получается где-то 16 селитра, если на рынке, то у нас 16,60. Эми начара кетип атат деген нерсе туура. Өкмөт мисалы үчүн ага бирөөнө дагы 16 сомдон 60 тенен алгыла деп бүгүнкү күндө өзүнүн политикасын авиаз эткен жок. Мындан улам өкмөттүн жер семирткичтерине кардар болгон дыйкандардын саны суюлуп 700 тоннадан ашык селитра учурда кампада турат. Ал эми өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынан жагдай базар экономикасында өкмөт атаандаштык жарата алгандан улам келип чыкканы белгиленүүдө. Быйылкы жылы 16 сом 60 тыйындан селитра, 18 сом 80 тыйын карбамидте келди. Мына базар баасы экен, жеке ишкерлер дагы мына ошол биз өкмөттүк деңгээлде алып келинген жер семирткичке карап, ошонун баасына карап алар арзандап атат. Базар экономикасындагы мындай көрүнүш буга чейин өкмөттүн арзан жер семирткичтерине жетпей даттанып жүргөн көпчүлүк дыйкандарды кубандырууда. Бирок өкмөт тоннолаган даарыны кампага сактап алып, кийин кимге сатат деген суроо жаралат. Экономисттердин баамында дыйкандар өкмөттүн даарысын сатып албаган соң өлкө бюджетине зыян тиери бышык дешет. Атаандаштар булар утуп атат комиссанттар. Ал эми фермерлер, дыйкандар сөзсүз түрдө арзанды алып алышат. Муну өкмөт не багалы чечип коюш керек болчу. Биздин Кыргызстан үчүн эң кем дегенде бир жер семирткич чыгара турган бир өзүбүздүн ишканабыз, заводубуз болуш керек да, туурабы? Ал эми жагдайды жөнгө салуу үчүн өкмөттүн жер семирткичтеринин баасын базар баасына карап түшүрүү максатка ылайык болорун атайын адистер билдиришүүдө. Мына өкмөт жакшы ишти баштаган, бирок өкмөт эгерде жанакындай 60 тыйын 1 сомго өкмөт зыян тарса, бул ошону дотация катарында жабыш керек болот да. Бул жөнүндө фермерлерди колдогондук болот. Керек болсо ошол бизнесмендерден төмөнүрөөк кылып алып бериш керек өкмөт. Айта кетсек, учурда өкмөттөн 3024 тонна селитра жана 1600 тонна карбамид таркатылып бүткөн. Мындан тышкары кампада 700 тонна селитра кармалып турат. Ал эми алдыңкы күндөрү 30 вагон жер семирткич келүүсү күтүлсө, жалпы 40 000 тонна жер семирткичке келишим түзүлгөн эле. Тийиштүү кызматтар болсо, келип түшкөн даарынын баары ушул баада да толук сатылаарына ишендиришүүдө. Нурзада Кадыралиева, Улукбек Боронбаев, 7-канал, Жалал Абад. Жалал Абадта жер семирткичтер арзандап жатса, Баткен шаарында дыйкандар кылкандуу дан эгиндерин себүүдөн качууда.
Анткени дыйкандардын эмгеги акталбагандыгы жана базарда сырттан алынып келинген ундун көптүгү себеп болууда. Мындан улам шаар боюнча 1575 гектар айыл чарба багытындагы жерлер болсо, анын 50 гектарына жетпеген аянтка гана буудай себилген. Анын айынан буудайдын асылдуулугун жогорулатуу боюнча иш жүргүзүп жаткан үрөөнчүлүк чарбалар чыгымга учурууда. Кененирээк Нургазы Жайнаковдун материалында. Акыркы жылдары Баткен шаарынын дыйкандары негизинен айыл чарба өсүмдүктөрүнүн базарда өтүмдүүсүн гана өстүрө баштады. Мында негизинен жүгөрү, күн карама, пияз жана тамекиге басым жасалууда. Мындан улам дан эгиндерин айдаган дыйкандар бул жылы дээрлик жокко эсе. Мына будай эгилбей калды. Буга мен ойлойм, себеби бизде жердин тардыгы, аздыгы, анан экинчиден ундар башка жактан берде эккенин актабагандыгы деп эсептейм мен. Комбайн аз-аздан бир 50 сотик эгип алса, анын атайын комбайн алып келиш керек. Ошон үчүн машындай эмелер кыскарып кеткен. Мындан шаардагы үрөөнчүлүк чарбасынын ишмердүүлүгүнө залакасын тийгизген. Атайын түшүмдүүлүгү жогору, кылкандуу дан эгиндеринин үрөнүн өндүрүп, бирок аны жайылтууга мүмкүнчүлүк болбой калган. Анткени дыйкандардын буудай айдабай койгондугунан тонналаган үрөндү Ош облусундагы ун комбинаттарына арзан баада тапшырууга аргасыз болушкан. 30 гектар дандык буудай эктик. Азиброш деген сортунда мына бизде практикадан өткөн бияктан өзүбүз өндүрүп көргөнбүз, жакшы түшүм берди. Бирок өндүрүлгөн түшүмдү кайра биз үрөөн катары үрөөн кылып сапаттуу үрөөндөрдү элге тартуулаганыбызда азыркы күндө биздин региондо буудай эккен киши болбой калды, дыйкандар, талап жок. Анан мына былтыркы жылы да бир 50 тоннадан ашуун айласыздан ун комбинаттарга тапшырдык. Шаар аймагындагы буудай аянттарынын жок болуп кетүүсүнүн себеби сырттан импорттолгон ун азыктарына байланыштырышат. Мындан сырткары буудайды тегирменден өткөрүүдө жана комбайнга салууда дыйканга эч кандай пайда калбай калат. Ал эми жер аянттарынын тардыгынан чоң техниканын иштөөсүнө да ыңгайсыздык жаратат. Ошол себептүү бул аймакта тегирмендер да комбайндар да жок болуп кеткен. Баткен шаарында комбайн жок, мындай бир эме калган. Мисалы чүйлөргө окшоп миңдеген гектар чоң карталар да жок, андай кичине болсо да ал комбайн кайтышы, жүрүшү да кыйын керек болсо. Адистердин айтымында дыйкандардын мындай чыгашаларын жоюу үчүн ирлешкен айыл чарба кооперативдерин түзүү зарыл. Мында жердин асылдуулугу жогорулап, которуш 7 каналдын кабарчылары тарабынан даярдалган материалдар менен таанышып алыңыздар. Түз эфирде Шаркул Турганбаев, саламатсыздарбы? Шейшемби күнгө алынган маалыматтардын алгач кыскача бөлүгү. Экинчи борбордун так башына келүү кимдин тагдырына буйруп калышы мүмкүн? Бул бүйүр кызыткан бийлик ээси болууга кимдер кызыктары? Өкмөттүн арзанделген жер семирткичтеринен базардагы жеке ишкерлер саткан жер семирткичтер арзан болууда. Согуш ардагеринин үй бүлөсүнөн акча алып, кайра өзүнө белек кылган амалкөйлөр кимдери? Кайын журтуна барып ажал тапкан күйөө бала. 1 минут деген боюнча баламын өлүгү келди, балам үйгө. Президент аксы окуясынан март жана апрель элдик революцияларынын атын түбөлүккө калтыруу жөнүндө жарлыкка кечээ кол койду. Агалайык 7 апрель жылнамада кызылга боелуп эс алуу күн, 17-24 март эскерүү менен катар иш күнү бойдон калаара жазылган. Жарлык жогорку кеңештин кароосуна жиберилди. Бийликтин эки ыңкылапка эки башка статус берүү демилгеси саясатчылардын арасында кандай бааланып жатат жана өлкөгө тийгизген таасири кандай болот, кабарчыбыз сураштырып көргөн. Айбек Исаев 2010 жылдагы апрель окуясына активдүү катышуучулардын бири. Ал учурда апрель окуясынын баатыры 35 жашта болчу. Жаш активист ошол учурдагы бийликтин катачылыгын ачык айтып куугунтук жеди. Каарман ал күндөрдү эскергенде көз алдына куугунтук жеп сабалган кырдаалдар элестейт. Бизге ошол активисттерге ошо куугунтук болуп, ошо үйгө кирип кетип аткан жерде ушу токмоктошуп, куугунтукташып, бул жерде биз университетте иштейт эле мугалим болуп, ошол жерде мугалимдиктен айдай издеп аябай кордуктарды көрсөтүшкөн. Бул эми жалгыз мага көрсөтүлгөн эмес, жалпы ошол активисттерге дагы ушундай куугунтуктар болгон.
Агалайык Айбек Исаев президенттин жарлыгын колдойт, анткени ал күнү курман болгондорду эскерип, тарыхты бир кылчайып кароочу күн дейт. Ошол күнү ошол эскерүү менен бирге биз ошол кандай этаптарды басып өттү кыргыз эли. Кандай күндөрдү баштан өткөздү кыргыз эли. Ошол акыйкаттыкка, адилеттиккө умтулуу күнү деп эсептейм да. Мына ошондон президентибиз ушул жарлыкты туура деп эсептейм, ушул чыгарганын туура деп эсептейм. Анткени менен маселенин экинчи тарабы да бар. Эксперттер элдик көтөрүлүш революция күндөрүн тең кароону сунуштоодо. Ал күндөрдү эс алуу деп жарыялоо оң натыйжа бербейт. Анткени тарыхты келечек муунга эскерип калтыруу натыйжалуураак. Ал үчүн датал күндөргө эс алуу жарыялоонун кажети жок дешет. Жерлерде талкууларды уюштуруп, ошол кандайдыр бир тарыхый окуялардан алган сабактарыбыз, бир күтүлгөн натыйжалар менен бөлүшүп, ошол жалпы бир баягы үйдө эс алып жаткандан көрө элдик эскерүү күнү катары мүмкүн ошол жаштардын арасында кандайдыр талкууларды өткөзүп, жалпы эле коомчулуктун арасында ар түрдүү илимий конференцияларды, кандайдыр бир иш чараларды жумуш күнү деле уюштурса, менимче жакшы эле болмок да. Президент жарлыгында 2002 жылдын 17 мартындагы Акс окуясы, 2005 жылдын 24 мартындагы, 2010 жылдагы 7 апрелдеги элдик революциялары кыргыз элинин эркиндик, демократия жана адилеттүүлүк үчүн күрөш жолунда Кыргызстандын соңку жаңы тарыхында эң зор 3 ашуу болгон деп жазылат. Анан эл ошончалык атайы бар болуп чыгып, анан кийин алардын кылган мээнетин эске албай унутуп койгон болсок, анда кайран жанды койдук. Анан президенттин указы менен туура деп ойлойм. Ушундай болуш керек. Себеби ошончалаган адам бекерден тиги талаага чыгып бекерден революция кылып төңкөрүш жасаган жери жок. 24 март 2012 жылга чейин календарда кызыл болуп белгиленип, эс алуу күн катары саналып келсе, кийин жогорку кеңештин токтому менен алынып салынган. 7 апрель календарда кызыл болуп белгиленбегени менен апрель курмандыктарын эскерүү катары белгиленип келген болчу. Марат Акимбекұлы, Замирбек Тойчубаев, 7 канал, Ош шаары. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев бүгін куралдуу күчтөрдүн башчылары менен жыйын курду. Кеңешмеде аскер жетекчилиги президентке куралдуу күчтөрдү өнүктүрүү жана өлкөдө кезектеги аскердик машыгуу өткөрүү боюнча жасалып жаткан иштер тууралуу маалымат беришти. Жолугушууда Орусиядан келчү аскердик техника тууралуу да сөз болду. Атамбаев жыйын соңунда куралдуу күчтөрдү заманбап техника менен жабдуу, өлкөнүн коргоонуу мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоо боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Ысык көл жээгинде жайгашкан Өзбекстандын 4 пансионаты жалпысынан 80 гектар жери менен мамлекет менчигине өтөт. Мындай буйрукка кечээ өкмөт башчысы Темир Сариев кол койгон. Рахат, Диларам, Золотые Пески жана 10,65 гектар Бустон пансионаттары ушул кезге чейин Өзбекстандын карамагында болуп келген. Өзбек пансионаттары эки өлкө ортосундагы менчик укугун жана мамилелерди жөнгө салуу келишимине жана жогорку советтен КМШ өлкөлөрүнүн ээлигиндеги эс алуу жайларын Кыргызстандын менчигине өткөрүү токтомуна таянуу менен Кыргыз тарапка өтүүдө. Экинчи борбордун так башына келүү кимдин тагдырына буйруп калышы мүмкүн? Бул бүйүр кызыткан бийлик ээси болууга кимдер кызыктар? Ал бийлик сүйгөн киши болууга тийишпи же шаардыктардын мүдөөсүн орундатчу адамбы? Мына ушул суроолордун жообу табышмактын жандырмагы жакынкы күндөр ачыкталат. Ал милдеттеме Ош шаардык кеңешине келүүчү депутаттарга жүктөлгөн. Тема алкага туруп айдоого да мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол эле учурда дыйкандардын күйүүчү майга болгон чыгашалары да азаят. Кичине жерлер дагы 10 соттук, 20 соттуктар баары биригип айдаса жакшы болот эди. Бир соттугуну 70 сомдон айдайт. Ордан көрө гектар айдаган арзан түшөт. Гектарын 2000 сомдон айдайбыз. Ошол баары биригип чоң-чоң жерлерде айдаса жакшы болот эле. Баткен шаарында жалпысынан 1575 гектар айыл чарба багытындагы жерлер болсо, 1308 гектары айдоо жер. Мындан сырткары 267 гектар кайрак жер тилкелери бар. Ал эми 633 гектарын көп жылдык өсүмдүктөр түзөт. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү. Нокен районунун Момбеков айыл өкмөтүндө бир үй бүлөдө 2 мүмкүнчүлүгү чектелген жаран жашайт. Алардын бири 90дон ашып калган бул айылдагы жалгыз согуш ардагери. Кечээ Аксакалдын атынан 7 каналга арыз келип түштү. Анда жергиликтүү бийлик жарытаарлык көңүл бурбай жатат деген даттанууларын айтууда.
Ал эми айыл өкмөт башчысы муну четке кагып, 9 майда берген жардамын факт катары карманууда. Бул багыттын оң солдоруна Рамис Каимов токтолуп көрдү. Союзда болдум, Америкада болдум, Англияда болдум, Жапонияда болдум, Балыгыда болдум. Абдыраман Закиров экинчи дүйнөлүк согуштун активдүү катышуучусу. Ал учурунда согуш оту тутанган дээрлик бардык мамлекеттерде кызмат өтөгөнүн билдирүүдө. Учурда каарлыктын айынан көпчүлүк аймактар туурасында кеп сала албай калган. Анткени согуш күндөрү эстен да чыга баштаган. Улуу ата мекендик салгылашуу учурунда буту менен сол көзүнө ок тийип, анын азабын тартып келет. Бана көзүп турат, кейбирлер оку тийет. Агемеде, Англияда. Абдыраман Аксакал учурда бул аймактын жалгыз согуш ардагери. Аны кароосуна алган кичи уулуда биринчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелгендердин катарында турат. Бул үй-бүлөгө дары-дармек өтө керек экендигин айткан уулу 7-каналга арыз менен кайрылган. Анда Момбеков айыл өкмөтүнөн эч кандай жардам жоктугу мисал келтирилген. Бир үй-бүлөдө 2 мүмкүнчүлүгү чектелген жаран жашап келүүдө. Жардам сурап барсаң жардам бербейт. Мисалы мен өзүм жардам сурап барсам депутаттар чечет дейт. Соцпомощуна кирсем, болгону сизге 500 сом эле беребиз дейт. 500 сом менен азыр эмне чечилет? Эч нерсе дайыр ала албайсың. Ошончо силерге кайрылып атам мен. Башка жардам жок айыл өкмөттөн. Жемесе атам бир эле ветеран атам калды, ушу Момбеков айыл өкмөтүнөн. Ошо айыл өкмөттүн башчысы бирөөз келип, аба сиз бар, биз бар. Сиз бар үчүн ушу мамлекетибиз курулуп жүрөт, немистерден неме болуп жүрөт деп келсе болобу? Жок. Кабар албайт. Ал эми айыл өкмөт башчысы бул даттанууларга кошулбай турат. Ардагерди караган Салыжан мырза бир да мага кайрылган эмес деп билдирет. Эгер өзүнүн маселесин айтканда заматта чечүүгө мүмкүнчүлүк болмок деп эсептейт. Салыжан Закиров деген атына менде кагаз түрүндө менин атыма эч кандай кайрылуу келип түшкөн эмес. Мага ар бир кайрылууга мен виза менен тиги кызга чыгарам. Кыз ал өз үйүнө барып, ордунан тактап, баягы алардын тийиштүү документтерин тастыктап келип мага сунуш менен кирсе, биз буйруктун негизинде бөлүп бере алабыз. Кагаз аркылуу кайрылдыңызбы? Мага бир дагы жолу ошол келген жок деп айыл өкмөт азыр. Аңгай мен барсам, о жылдыз бар, соцпомощь. Жылдызга кирип койду, жылдыз менен карап кой деди, депутаттар чечет деди. Мен бутум оорудат кичине акча жардам бересиңер десем, жылдызга кир деди, жылдызга кирсем арыз жазың деди. Арыз жаздым, арыз жазганда канча болот кандашым десе 500 сом деди. Ошо 500 сом деле берген деле жок. Ошо арызым жоолам кетти. Ал эми ардагер Аксакалга жардам берилбейт деген суроого жергиликтүү бийлик өткөн жылы 9 майда 50 000 сом каражат караганын мисал келтирүүдө. Бул Аксакалга былтыр 9 майга карата ушул айыл өкмөтүнүн бюджетин эсебинен 50 000 сом акчалай түрүндө жардам көрсөтүлдү. Андан сырткары райондон берилди, соцзащитадан берилди. Бул кишиге где-то 70 000 сом тегерегинде акча өз колуна тапшырылган. Ал ортодо ардагердин баласынан 5 000 сом акча алып, аны кайра эле эл көзүнчө Аксакалга тапшырды деген сөз чыга келди. Алгач сөз нугу жергиликтүү бийлик тарапка багытталып турду. Кийин такташтыра келгенде айыл өкмөт эмес, бирок жергиликтүү кызматтардын бири бул кадамга баргандыгы чыга келди. 9 майда паспорт стол келди. Үкай деди 5 000 берип тур деди. Биз барып акимдин жанына авама 5 000 беребиз конвертте деди. Деди эле мен боптур деп конвертин алып туруп үйгө кирип 5 000 салып кайта бердим. Эртеси атама бизден подарка деп беришиптир. Паспорт стол келди же айыл өкмөт? Биз айыл өкмөт. Жок, паспорт стол келди. Бакыт деген келди. Улуу ата мекендик согуштун катышуучулары учурда күн санап азайып барууда. Жашап жаткандарынын да ден соолугу жакшы эмес. Бул ардагер да уул кыздарынын жардамы менен аранганы эшикке чыгып кире алат. Дары-дармеге алган пенсиясы жетпейт. Дары-дармекке кетип калат. Ошо күйөөм эптеп кичине таксовать этет, тириликке эле күнүмдүк тамакка болот да ал. Бир кезде дүйнөдөгү алоолонуп жанган отко суу болуп себилген баатырлар учурда каарлык менен күрөшүүдө. Алардын алып келген жеңиш үчүн бүттүүнө таазим кылып келет. Мындан улам бул баатырлар 9 майда гана эмес күн сайын эстелсе да аздык кылат. Былтыр берди. Башка жардам берели. Мисалы бир жылда андан кийин киши жардам берсе болот да. Жок, жардам бербесең кабар алып келсе болот да. Өзү баса албайт, азыр жетелесе басат. Рамис Каимов, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Нокен району. Ошто тез жардам унаасы кырсыкка кабылды. Чакыруу болгон тарапка бараткан тез жардам унаасы Матиз үлгүсүндөгү автомашина койдуруп кеткен. Кырсыктан жабыркаган 3 кызматкер учурда ооруканада дарыланууда. Ал эми тез жардам кызматынын унаасы жараксыз абалга келген.
Ош таңкы саат 3-те тез жардам кызматына чакыруу келип түшкөн. Адаттагыдай эле жардам көрсөтүүгө бараткан унаны жеңил автомашинасы койдуруп кеткен. Бул учурда ичинде дарыгер, медайым жана айдоочусу жаракат алып, алардын баш мээси жабыркаган. Учурда шаардык ооруканада. Өтө тез, примерно бир 150-те келген машина да. Келип турган биз түшүп кетти да. Биздин машина томолоп кетти. Анан мен өзүм биринчи мен чыктым да. Анан шоферди алып чыктым. Эч ким жок да көчөдө, түнкү саат 3:30 болгон үчүн чыгып карасам эч ким жок, качып кетиптир да бизди үстүнгө машина. Айдоочусу баш мээси жабык түрдө жабыркаган, баш мээси чайкалган. Дарыгердин дагы предварительный азыркы алгачкы диагнозу баш мээси жабык түрдө жабыркап, баш мээси чайкалган. Бир фельдшер биз травматология бөлүмүндө азыркы убакта жатат. Анын сол акыреги жабык түрдө сынык деп алгачкы диагноз коюшту. Койдуруп кеткен жеңил автоунаанын айдоочусу кырсык болгон жайда качып кеткен. Жол кайгыл кызматынын маалыматында айдоочу коркуп кеткендиктен ушул жолго баргандыгын билдирүүдө. Ал эми медициналык экспертиза айдоочунун спирттик ичимдикти колдонбогондугун тастыктаган. Окуя болгон жерде полностью оформленияларды жүргүзүп жатканыбыздан кийин МАТИС автоунаасынын айдоочусу өзү бизге келип, что ролдо өзү болгондугу, окуя болгон жерден коркуп кетип калгандыгы тууралуу кайрылган. Биз ал автоунааны наркологик экспертизадан өткөздүк. Айдоочуларды 2 айдоочуну тең наркологический диспансерден алып өткөзгөн мезгилибизде экөө тең соо алды болушкан. Болгон кырсык боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тактоодо. Ал эми учурда тергөө амалдары жүрүп, айдоочу сурак берүүдө. Чыны күнөөкүлөрү автотехникалык экспертизанын жыйынтыгында гана биз айта алабыз да. Учурда бул факт боюнча окуя болгон жерден изин жашырып кеткен МАТИС жүргүзүүчүнүн айдоочусу 1996 жылы туулган Ош шаардык тургуну кармалган. Ал учурда сурак берип атат. Буга чейин тез жардам унаасы жарактан чыкканга жеткен авария катталган эмес. Ага каладагы жеке унаа айдоочулары бул тармактын кызматына түшүнүү менен мамиле жасашпайт дешет. Жол бошоткон учурлар дээрлик кездешпейт. Мындан жол тыгындары чакырууга кечигип барууга себеп болот. Ошол сирена менен кетип атабы, жемигалка менен кетип атабы, бир жол берели деп ойлобойт да, кайрадан анын абган кылып кайра анын астына өтөйүн дейт да. Мен ошон үчүн ошо мына жеке менчик машиналарынын ошо айдоочулардан суранып кетет элем, ушу медициналык тез жардам бекети болгондон кийин ошол бир бейтап чакырганда ошо бейтапка бир жардам берейин, ошого кечикпей барайын деген ниетте кетип атат да. Ош шаардык тез жардам кызматында жалпысынан 15 унаа бар. Алардын 3-өө жаңы алынган болсо, калгандары эски үлгүдөгү унаалар. Ал эми мында 80ден ашуун дарыгер, 47 айдоочу мөөнөт менен кызмат көрсөтүшөт. Гүлшара Талантбек кызы, Замирбек Тойчубаев, 7 канал, Ош шаары. Кадамжай районунун Эшме айылында кишинин жансыз денеси табылган. Тийиштүү иликтөөлөрдүн натыйжасында киши колду болуп өлтүрүлгөн жарандын өздүгү такталды. Ал 28 жаштагы Нокен районунун тургуну Эсеналиев Сейитбек болуп чыкты. Учурда аны өлтүрүүгө шектелген 2 жаран Баткен облустук милиция кызматкерлери тарабынан колго алынды. Шектүүлөр Кадамжай районунун тургундары, маркумдун аялы Гүлчаман Шерматованын жакын туугандары болуп чыккан. Киши колду болуп өлтүрүлгөн Сейитбектин жакындары анын өлүмүнө жубайынын түздөн-түз тиешеси бар экендигин айтышууда. Бирок Гүлчаман Шерматова тергөөдөн качып чет мамлекетке чыгып кеткен. Ушул жылдын 17 мартында Кадамжай району менен Айдаркен шаарынын ортолугунда жайгашкан аймактан таштанды төгүлүүчү жерден эркек кишинин жансыз денеси табылган. Тартип кызматкерлеринин ыкчам иликтөө аракеттеринин натыйжасында маркумдун өздүгү такталган жана киши өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Анын алкагында кылмышка шектүү 2 жаран камакка алынган. Ал Жалал Абад облусунун Нокен районунун Арал айылынын тургуну 28 жаштагы Эсеналиев Сейитбек. Бул факт боюнча Баткен областык ички иштер башкармалыгы жана Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн опер кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары 24 жаштагы жана 56 жаштагы Ормош айылынын жана Эшме айылынын тургундары кармалган. Ой, мусулlarda жатып, издерге адам таппаган, баламай. Киши колдуу болгон Сейитбек Эсеналиевдин жакындары анын өлүмүнө түздөн-түз жубайы Гүлчаман Шерматованын тиешеси бар деп эсептешет. Анткени Сейитбектен 15 жашка улуу болгон келинин маркумдун апасы кабыл алган эмес. Чыр-чатактан башы чыкпаган үй бүлө көйгөйүнүн артынан маркум өткөн жылдын ноябрь айында Айдаркенге барган. Кайын журту жакшы кабыл албаганын телефон аркылуу апасына кабарлаган Сейитбек ошол күнү киши колдуу болгон. Ой, жан балам, кайт, тез таксиге кайт деле, кайт дедим.
Desem apa ketip atam, mına maşinege ketip atam dedi. Degenin ortasında 4-5 bala doğuşu gelip kaldı telefonda. Anan keyin apa 1 minut durun dedi. Şu 1 minut degen boyunca balamın ölügü geldi balam uygu. Şu kadındı tab ömrü boyu benim balam diye azap tartıp kalksa başladı kamakta kamalıp geçseken deyip suranam sizlerden şunu görsetseniz eli alam bardığını bilse şunu. Leylikan ene uulu kayın jurtuna barıp mıkaçılık menen öldürülgöndүгүн bilgen emez. Dээрлик 5 ay aralığında çıptaga orolgon cansız dene taştanı tөгүлүүчү жайда катылган. Баласы тууралуу кудагыйларына чалып сураганда жарытарлык жооп да алган эмес. Баткен милициясы тарабынан маалымдалган соң маркумдун жакындары cansız денени алып келүүгө барышкан. Biz apamды aldап atıp таштап барып көрдүк, кийимдерин көрдүк. Анан моргко барып укамын көрдүм, укам состояниясы оорап алды эле. Лицосун тааныбайт деп белгилеринен таанып алып келдик. 20 күн алып келип 21 жерге койдук. Марттын 20. Анда кабарчыбыз Мерим Абдилажанова сар эсеп салды. 13 партиянын ат салуучусу менен коштолгон Ош шаардык кеңешинин шайлоосу толук кандуу жыйынтыкталып, марага жеткен 6 партиянын мандат бөлүштүрүү мааракеси бүтпөй жатат. Мында жакыны 3 күн, узагы менен 1 жума аралыгында депутат болуучулардын тизмеси тиркелмек. Кечиктирилип жаткан процесс серепчилердин баамында ички соодалашуунун бүтпөй жатканы менен түшүндүрүлсө, экинчиден партия ичинде ырктын жоктугу, принциптердин сакталбашына байланыштуу дешет. Ар бир партия өзүнүн ичинде багыл өз кишилер бар, анан кийин случайно кирип калгандар да бар, анан ким канча акча төктү деген бар. Ошол акча маселеси көйгөйдүн эң башчысы болуп турат. Эгерде кээ бири алдыңкы тизмеде турган менен багыл тиешелүү добушту ала алган жок, бирок көп акча сарптап койгон. Ошол соодалашуу ичинде нааразычылыктар бири-бирине жол бербей атып, талаш тартыш негизи ушул кезге чейин чекит коюлбагандыгына байланыштуу мына ушул созулуп кетсе десек болот. Ал эми мыйзамда партиялар 20 күн аралыгында тизме тапшырууга тийиш. Бул мөөнөт алардын тизме боюнча кезектерин алмаштырууга жана ички ар кандай келишимдерди түзүүгө кеңири мөөнөт. Учурда АШКнын төрагасынан тарта партия өкүлдөрү борборго жөнөп кетиптир. Максаты БШК аркылуу депутат болуучулардын тагдырын чечип алуу. Буга чейин бизге 3 күндүн ичинде өткөн 6 партия кайрылган. Кезектүү талапкерлердин кезектүүлүгүн алмаштыруу, орун алмаштыруу боюнча. Ал арыздары боюнча биз борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлгөн. Ошол чечим боюнча 6 апрелде БШК өзүнүн отурумунда карап бекитип берет. Ош шаардык кеңешинин шайлоосу расмий түрдө жыйынтыкталып, бирок депутаттык такка баруучулардын тизмеси бүгүнкү күнгө дейре ачыктала элек. Эгерде депутатка баруучулардын тизмеси аныкталса, анда келечектеги мэрдин тагдырын алар чечишмекчи. Ар кандай интригалардын, соодалашуулардын негизинде алардын кызыкчылыгына бап келген мэр келет деген бүдөмүк ойлор бүгүн да айтыла баштады. Анда шаардыктардын мүдөөсүн эске алган шаар башчысы качан келет, ал белгисиз бойдон калууда. Мындан улам мэр ким болушу керек жана анын анык милдеттемеси эмнеде турат? Бул суроонун жообун серепчилер элдин кызматында турган күчтүү менеджер жана чарбакер жетекчи мүнөздөмөсүн беришет. Бирок азыркы шарт менен алып караганда бүгүнкү шаар башчылары тек гана саясий фигура жана жогорку бийлик ээлерине көз каранды киши катары кызмат өтөөдө дешет. Мэр деген элдин талабын аткарып, ошол сапаттуу кызмат көрсөтө турган команданы түзүп, ошо бюджеттик каражаттарды мындай максаттуу пайдалана турган чарбакер киши керек бизге. Биз мэрлерди саясатчыга айландырып алып, ушу улакчаап эле кандай партия көбүрөөк келсе, ошол өзүнүн жакшыбы жаман биле билбейби өзүнүн талапкерин жылдырып эле мэр коюп алып, анан 4 жыл 5 жыл билгениндей калчып атпайбы? Мунун өзү биздин кыргыз варианты десек болот да, мындан кетишибиз керек. Экинчи борборду буга чейин 26 атка минер башкарып, алардын сүрөттөрү ардакты актадан орун алды. Ал эми 1995-жылы Ош шаарына чыгармачылык ишмердүүлүгү менен келип калган Кеңешбек Шадыбеков ушул жылдарга дейре 12 мэрди тааный алды. Ар биринин өз бейнеси бар экенин айткан архитектор кала башына келген жетекчилердин эч бири шаардын кемпланына көңүл бурбаганына зээни кейит. Булар шаардын кызыкчылыгын көздөйбү же мында күнүмдүк убактын өткөрүп кете береби? Шаардын келечегин, кызыкчылыгын көргөн киши шаардын өзүнүн ген план деп коет. Ошол ген план менен алып барыш керек. Шаар үчүн, шаардын келечеги үчүн
келген шаардагы мэрлер мүмкүн болушунча иштегендери болду. Келип фигурасын кармай эле кеткендер да болду. Себеби бул Ош шаары биздин республикадагы экинчи борбор Ош шаары. Андыктан Ош шаары мына күндөн күнгө жакшырып баратат. Шаарлардын эс алуу жайларына көңүл бөлүнүп атат. Бирок Мындан ары эми мэрлик карьерасы бүтүп бараткан Айтмамат Кадырбаевга оң терс мүнөздөмөлөр бериле баштады. Ал аралыкта 2013-жылы шаар бийлигине келген Кадырбаев кайрадан мэр болот экен деген каңшар кептер да тарады. Кандай болгон учурда да Кадырбаевдин жасаган жумуштары ар дайым Мелис Мырзахматовдун ишмердүүлүгү менен салыштырылып келди. Мында Мырзахматовго коомчулук өзгөчө баа берип, Кадырбаевдин кадиреси орду байкалбагандай көрүнүш калтырды. Муну талдоочулар пиар ишинин жыйынтыгы менен байланыштуу дешет. Мелис харизмасы күчтүү жетекчи, ал көбүнчө өзүн пиар эткенди жакшы көргөн киши болчу, массалык маалымат каражаттары менен тыгыз иштеп дегенде. Анан экинчиси колунда бар чарбакердикке дагы, ишкердүүлүктү дагы билген киши болчу. Мындай мэрди биз сактап кала алган жокпуз. Өзүбүз дагы калктын бардыгы пиар кылып атып, аны чүтлү пайгамбарга айландырып алып, өзүбүздүн башыбызды өзүбүз айландырып алдык да. Айтмамат Кадырбаев ошол Мелис түзүп кеткен системанын бузган жок. Бул чарбалык иштер менен алектенип бир топ иштерди кыла алды. Пиар маселесине келгенде бул өтө чоң роль ойнойт экен. Эскерте кетсек, Айтмамат мырза жаңадан жумушуна киришип жатып журналисттер менен жыйын курган жайы болгон. Мында ал калаанын көчөлөрүндө орун алган автотыгынды жоюу, шаардыктарды толук кандуу таза суу менен камсыздоо сыяктуу бир катар убадалар менен жумушун баштаган болчу. Ал убадаларын канчалык аткара алды, коомчулук өзү баа берсин. Мерим Абдиладжанова, Руслан Абдумиталип уулу, 7-канал, Ош шаары. Өкмөттүн арзан делген жер семирткичтеринен базардагы жеке ишкерлер саткан жер семирткичтер арзан болууда. Мындай көрүнүштү тийиштүү өкүлдөрү өкмөт базар экономикасына атаандаштык жарата алганынан улам келип чыкты деп жорушууда. Анткени мамлекеттик келишимдин негизинде коңшу